Агро өнөр-жай комплексин өнүктүрүү Долбоордун алкагында 2025 жылдын 5 ай ичинде Айыл банк жана Элдик банк аркылуу аталган комплексте иш алып барган 989 субъектке бардыгы болуп 2,4 миллиард сом акча бөлүнгөн. Дыйкандар дыйкандар барып өздөрүнүн арызын таштайт банктарга. Кандай ишкерликке, кандай тармакка, айыл чарба тармагында ишкерлиги үчүн акча алган жатат, өздөрүнүн арызын таштайт жана банк өздөрүнүн требования шарттарын коет. Негизгиси эң биринчи эле шарт алардын буга чейинки кредиттери болбош керек да. Историясы деп коебуз, историясы таза болуш керек. Мисалга алсак, Айыл чарба өнөр-жай комплексинин негизинде аттуу курулуш Талбек аттуу жаран 1 жыл мурун элдик ачык акционердик коомунан 14 миллион 400 миң сом жеңилдетилген насыя алган. Себеби ишкер мал менен алектенүүнү максат кылган болчу, учурда ал ири малды байлап семиртип сатууда. Андан кандай пайда таап жатканын өзүнөн барып сурасак. Мен билгенде мен ушу 2010дон баштап эле ушул мал чарбасында жүрөм. Ошол чарбада мурун мындай арзандатылган, жеңилдетилген кредит жоктуктан байланыштуу көп адамдар мындай көп мал кармаган эмес эле. Азыр ушул мына 3 жылдан берки президентибиздин демилгеси менен болуп аткан ушул арзандатылган, жеңилдетилген насыялар элдин бардыгына пайдасы тийип атат деп ойлойм. Элдик банк кабарлагандай, насыянын жалпы өлчөмү 150 миллион сомду түзөт, каражат жылына 6% менен берилет. Ал эми жеңилдетилген мезгили 24 айга чейин каралган. Долбоор ишке киргенден бери жана бүгүнгө чейин банк 3804 кредит жалпы 7 миллиард 532 миллион сом суммасына берилген. Кардарлар насыя алган негизги багыттар бул мал чарбачылыгын өнүктүрүү. Атап айтканда малды бордоп семиртүү жана сүт азыктарын өндүрүү. Максатына жеткен дыйкандардын айтымында, мамлекет тарабынан демилгеленген бул айыл чарба жана өнөр-жай тармагын өркүндөтүп, өсүп, колдогон жеңил насыя менен камсыздоо долбоорун жеке ишкерлердин баарысын максаттарына жеткирүүгө өбөлгө түздү. Тынчтыкбек Акишев, Кудурат Ташмурзаев, УТУ-РК, Бишкек шаары.